Assalomu alaykum. Kichkintoydan katta savol berishda davom etamiz. Bugun biz sizlar bilan studiyada uchrashib turganimizdan juda ham xursandmiz. Mastura, uylarda uy hayvonlarini boqasizlarmi? Albatta, biznikida qo'y, induq, tovuq, mushuk hamda it bor. Ularni kim boqadi, sizmi yoki? Men mushukni boqaman, qolgan hayvonlarni oila a'zolarim boqishadi. Bugun qadrli muxlislar, studiyamizda uy hayvonlariga befarq bo'lmagan ishtirokchilar bugun studiyamizda mehmon bo'lib o'tirishibdi. Demak, bugun biz hayvonlarga mehr bilan qarash haqida suhbatlashamiz ekanda. Albatta, suhbatlashishdan avval e'tiboringizni ekranga qaratmoqchimiz va bugungi mavzuga oid bo'lgan lavhani tomosha qilmoqchimiz. Marhamat, bajonidil tomosha qilamiz. Bir топ жылдан бери Васек аттуу Тяньшань төөсү борбордо жашайт. 7 жылдан бери Васек 2 үй бүлөнү багып келет. Күнүгө таң эртең менен нар чыдамсыздык менен кожоюн күтүп алып, ал жандели менен жумушуна жөнөйт. Каждое утро он с удовольствием идет на работу, где его ждут дети и сладости. Майрам күндөрү паркка алып чыгабыз, балдарды катасы эттеребиз, ошол күндө 40 сомдон сүрөткө тартабыз элди. Мындай күндөрү базарга алып чыгабыз, новостройкаларды кыдырабыз. Новостройкалардан чөп беребиз. Ошолордон иштейбиз, ошо 40 сомдон ар кандай элдин шартына карата сүрөт тартып кетип беребиз. Васек иштеп жүргөнчө Нино аквариумунда эс алып жатат. Бирок ал бул жерде көпкө кармалбайт. 2 жашар крокодил жакында азыркы үйү менен коштошот. Бир гана Нина эмес, мына бул татнакай игуанадагы жаңы кожоюн күтүп жатат. Экзотикалык рептилияларды сатууга даярдашууда. Арзан баада келген Нинону сатса, $700 киреше тапса болот. Просто знакомый ездит в Китай. Таанышыбыз Кытайга каттайт. Андан жолдошум игуаналарды эмес, өзгөчө бир нерсе ала келчи деп суранса, крокодилди белек катары чөнтөгүндө ала келген. Просто за пазухой. Подарок. Молодец. Молодец, красивый. Молодец. Молодец. Кел. Мындай аракет тоос куйругун жайылтсын деп гана жасалат. Бишкек боюнча бул куштарды бир эле Чолпон Жумагулова кармайт. Буларды Тажикистандан 3 жыл мурда алып келип беришкен. Куштардын саны жылына 5 эсе көбөйөт. Жазда чыккан жөжөлөрүн баары жайында сатылып кетет. Аларды жуптап гана келишим баада сатышат. Продают их только парами и только по договорной цене. Бул коммерческий тайна, потому что ар бир деменин выводит эткенден кийинчи ушулардын состояниясына карайбыз да. Сөөктүү болуп, жакшы болсо булар көпкө чейин жашашат. Анан аябай илбирек болсо аз жашап калышат. Мыйзам жапайы жаныбарларды көбөйткөнгө жана сатууга тыюу салбайт. Мындай ишкерлик биздин өлкөдө өтө кирешелүү деп деле эсептелинбейт. Момпосуйга жана таттуу суусундукка өзгөчө сүйүнгөн Васька болсо, кирешени ойлобой эле жумушун. Eslatib o'tamanki, bugun bizning studiyada ajoyib sovg'a bor. Birozdan so'ng bu sovg'ani ko'rsatib o'tamiz. Keling unda studiyamizga tashrif buyurgan mehmonlar bilan tanishamiz. Mayli. Aqjurak tashkilotining ruhshunosi Gulnareja hamda uy hayvonlari yanada o'rmon hayvonlarini va o'rmon hayvonlarini qo'lga o'rgatgan Arslon aka bilan tanishib chiqamiz. Arslon aka, studiyamizga ilon bilan tashrif buyursizda, ilonni bir marta ko'rsak bo'ladimi? Ha, albatta. Bolalar, ilondan qo'rqmaysizlarmi? Qo'rqmaymiz deylar. Bu ilon hech kimga yomonlik qilmaydi. Hozir ilonning kayfiyati qanaqa, bilasizmi? Hozir ilonning kayfiyati yaxshi, chunki ilon hozir postinini yechgan, qonni qo'lsog'i to'q, mahali. Men ham ushlab ko'rsam bo'ladimi? Siz ham ushlab ko'rsangiz bo'ladi albatta. Chaqmaydimi? Chaqmaydi, tishlab qolishi mumkin. Yo'q. Ilonni terisi juda ham sovuq bo'ladi deydi. Bu issig'idan. Bu issig'idan ekan. Qushlar yaxshi ko'rishadi. Gulnareja, yosh bolani yosh kezida uy jonivoriga bo'lgan muomalasi yaxshilansa, o'sha yaxshi joyi qanday? Бұл үй жануарларының балдарға тигізген тәсірі өте чоң. Біріншіден бұл балдарда оң эмоцияны пайда қылады. Мына азыр бардыңыз, әлі бір кішінекей тасманы көрдік, ошол тасмада балдардың бары аябай кубанып, сүйүнүшүп, ошо маймылга болгон мындай оң эмоциясын көрсөтүп атат да. Бул эң жакшы нерсе. Анан экинчиден балдар бул ошо жаныбарлар менен мамиле кылууда
эмгектенгенге үйрөнүшөт. Ошо жаныбарларга суу беришет, тамак аш оокат беришет, ошолордун астын тазалашат. Мына ушунун бүт баардыгы балада сөзсүз түрдө чоң таасирин берет. Анан мунун дагы тескери жактары бар. Тескери жактары баягы жаныбарларды биз убактысында ветврачка көрсөтпөсөк, убактысында ошол укол албаса, ошол жаныбар ооруп калышы мүмкүн дагы. Анан баарыбызга эле белгилүү, баардык инфекциялык оорулардын баары көпчүлүгүбүздө жаныбарлардан жугат да. Жаштыгыңызда кандай жаныбарлар баккансыз? Мен жаштыгымда бизде жаныбарлар көп эле, кой бар эле, уй бар үйдө, чымчыктар бар эле, ит бар эле, мышык бар эле. Кичинекейибизде айылда жашап жүргөндө баардык эле жаныбарлардын баары көп эле бар эле, үй жаныбарлары. Ошолордун кайсысы сизге жагат эди? Мага эң жакканы өзүбүздүн ак жолтой деген күчүбүз бар эле, ошону аябай жакшы көрчүмүн. Азыркы багып турасызбы бирдеке? Эми азыркы учурда бизде тоту кушубуз бар, 2 тоту куш. Мына ошол тоту кушту багабыз да. Бала аябай сүйүнөт, айрыкча кичинекей жаныбарлар. Баарыңар эле жакшы көрөсүңөр балдарсыздар, Баары жакшы көрөт да. Кичинекей, мисалычы, жожону көрсөңөр, кичинекей чымчыктарды көрсөңөр, мышыктын кичинекей баласын көрсөңөр, күчүктүн кичинекей баласын көрсөңөр, баарыбыз жакшы көрөбүз. Ошондойбу? Эми бул дагы балада баягы боорукерлик, адамгерчилик деген жакшы сапаттарды дагы мындай пайда болушуна түрткү болот да. Ошон үчүн мүмкүн болсо, баардык эле үй бүлөдө şu жаныбарларды бакса жакшы болот. Hazır cemiyeti bitti, жаныбарларды өз вакытында прививка алдырып, ветеринарный doktorga olib ko'rsatgan bola doim haligi saboqdan keyin bo'sh mayitida bekarchi bolalarga qo'shilmaydi. Uyga borayin, mana uni прививка oldirib, atayin vrachga bordim, otam bilan vrachdan olib keldim. Endi o'shani toza po'choq bermay, bunday avaylab, toza tomoqni berib, yaxshi qarang deb haligi jonivor bilan ko'proq общение qilib, jonivor bilan ko'proq muomala qilgan odamni ichida mana o'zinglar ham payqasanglar kerak, bir zakonga qarshi bir jamon odam chiqmaydi. Ha, meni uyimdagi hayvonlar juda ham nima qiladi, ovqat bersa berib, kerak bo'lsa men ularni qo'limda ham ovqat berganman. Ha, siz shundan bilasiz uni, siz tanishini, to'g'rimi? Qo'lingizga kelib ovqat yeydi. Asha tovuqlar qo'lda don bersa, u boshqalarga ham keladimi, faqat sizga keladimi? Yo'q, boshqalar qo'lini cho'qib qo'yish mumkin. Masalan, akam qo'lini cho'qib tepib olgan. Ovqat bersam, yo'ram kelganda xursand bo'lib ketaman. Arslon aka, mana bolalarimiz biroz zerikib qolganga o'xshashyapti. O'g'lingiz bilan birgalikda ilondan biror bir nomer ko'rsatib bering. Qani, endi o'tiramiz. Adis qatori ikki umr teng aytsanglarda, balda qaysi uy hayvonlarini baqsa bo'ladi? Qandaylarini baqpash kerak? O'sha bo'yicha. Endi itni musulmonchilikda kichkina talatni buzadi degan joylar bor. Mishiqni indalmagan. Endi qo'y boqsa yaxshi bo'ladi. Misoli qo'yni ham hayvonot olamiga qiziqishi uyg'onadi. Ham oshcha ziyoni yo'q, birovni tishlab qo'ymaydi. Uydu, конечно, багалбайт, бирок койон, мисалы айтып атам, балдардын мышыктары бар экен, күчүктөрү бар экен. Тоту куштарды багышат экен, мынакей балдар тоту кушту багышат атат. Ошолорду бакса болот. Sizlarga qimmatli vaqtingizni ajratib studiyamizga kelib, ushbu ko'rsatuvda ishtirok etib berganingiz uchun chuqur minnatdorchilik izhor etgan holda, kelasi safar studiyamizda ko'rishguncha xayr deb qolamiz. Vale.